Assalamu алейкум, кыргыз элим. Бүгүн мамлекетибизде болуп турган акыбалды карап жүрөгү оюп турат да. Чындыкты айтып, коррупцияга каршы күрөш жарыялаган инсандарыбызды колдоп алгандын ордуна ошолорго сын пикир айтабыз. Ошолордун кемчилигин издейбиз. Эмне кемчилиги жок адам барбы? Ар бирибизде кемчилик бар. Бирок чындыкты ким айта алат? Чындыкты миллиондун бири гана айтат экен, мындайча айтканда. Коррупцияны көргөзүп берип, 30 жылдан бери мамлекетибизди талап тоноп, элдин ырыскысын жегендерди көргөзүп берип, келечек үчүн күйүп аткан инсандарыбызды сындап, ошолорго тескери пикир айтып отурабыз. Мынакей, көчөлө болгон окуя. Сыймык Жапыкеев Максат агаларыбызды МВДга суракка чакырып атат. Эмне үчүн? Кыргыз элине чындыкты айтып, кыргыз элин ойготуп, келечекти көздөй бир таза баралы деген үчүнбү? Бул туура эмес го дейм кыргыз элим. Эртеңки күнү чындыкты айткандарды минтип камап отурса, ким чындыкты айтып чыгат? Ким элди ойготот? Ким эл үчүн кызмат кылат? Элибиз ушул адамдарды колдоп алсак, чындыкты айткандарды эл колдой турган болсо, канча деген мамлекетибизде туура эмес иштер жатат. Ошолордун баары ачыкка чыкпайт беле. Биз тескерисинче чындыкты айткандарды сындап отурсак, 30 жылдан бери мамлекетибиз ичип жегендерди колдоп отурсак, 30 жыл болду мынакей. Мамлекетибиз өсүү жолунда эмес, артка кетүү жолунда кетип баратабыз. Канча деген кең байлыктарыбыздан айрылдык. Канча деген завод, фабрикаларыбыздан айрылдык. Канча деген мөңгүлөрүбүз, канча деген жерлерибиз кетип атат. Ошонун баарын карап туруп, азыркы күндө биз унчукпай, ошону айткан адамдарды колдой албай отура турган болсок, анда кыргыз элине убал жок. Дагы 5 жыл бою, балким 10 жыл бою мамлекетибизди саттырып, тонотуп, талатып коюп отура беребиз. Шайлоо келатканда мынакей мурдакы элибизге кыянатчылык кылып, мамлекетти талап тоноп жүргөндөр бириге калып, биз келечекте жыргатабыз, кыйратабыз, фабрика, завод курабыз дейт. Курчулар болсо эч ак эле курбайт беле. Кылчылар болсо эч ак эле кылбайт беле. Бирок ушу күнгө чейин эчтеке болгон жок го. Миллиондон ашык элибиз талалап, ар кайсы мамлекетте жалданып иштеп жүрүшөт. Өз рызкыларын издеп. Мамлекетибизге келгенден коркот. Анткени мамлекеттин келечеги жок. Жумуш жок. Болгону гана кимдер иштеп атат? Элибизди талап тоногондордун туугандары жана ошолордун иши жүрүп атат. Чын дили менен эл үчүн иштейин, таза оокат кылайын, таза бизнес кылайын дегендерди талап тоноп жок кылып атышат. Туш тарабынан чыгып. Биздин мамлекет коррупционерлер үчүн гана түзүлгөн мамлекетпи? Келгиле ойгонолу. Алдыда келе жатат мынакей шайлоо. Ошо шайлоодо таза, мурда бийликте жок, мурда элибиздин ырыскысын талап тонобогондорду колдоп албайлыбы? Эмне деген таза байкелерибиз жүрөт мынакей. Четтеп. Ушу мамлекетибизде бир багыт бере турган адамдар болсо, ошолор менен кошулалы, биригели деп. Мына азыр чоң казат деп элдик кыймыл болуп атат. Ошол чоң казатка баарыбыз бирикпейлиби? Эгер чындап кыргыз элим десек, өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды ойлой турган болсок, анда саясатка барбай эле коелу. Саясат бул эл ойлой тургандар үчүн. Жеке кызыкчылыгыбызды ойлосок, анда бизнести кылып жүрө берели. Мына, мен дагы бүт байкелерге айтат элем. Таза байкелер бар. Эл үчүн, жер үчүн деп жүргөн. Инилер бар, эл үчүн, жер үчүн деп жүргөн. Ошолорго айтат элем. Эмне кыласыңар жанагы эски партияларга биригип? Эмне кыласыңар мурдакы саясатчыларды колдоп? Алардан тажаган жоксуңарбы? Келгиле өзүбүз мынакей биригели.
эмки шайлоого таза баралы. Таза барып, элди сатып албай, элдин күчү менен өтөлү дагы эл үчүн кызмат кылып берели. Шайлоонун астында бириге калышып, мурдакы саясатчыларыбыз биз жыргатабыз, биз кыйратабыз дейт. Бирок ошолордун колу менен, ошолордун кылган иши менен мамлекетибиз ушул акыбалга келди го. 4 миллиарддан ашык тышкы карызыбыз. Кумтөрүбүздөн дайын жок алтындар каяка кетип атканы. Ошого окшогон канча деген завод фабрикаларыбыз, канча деген кең байлыктарыбыз азыр билинбей, элге билинбей сатылып атат. Келгиле кыргыз элим, ойгонолу. Ойгончу маал келди. Эгер ушунда таза күчтөр бийликке келбесе, анда келечегибиз жок. Дагы мындан да көп элибиз четке тентип кетет. Мындан да көп кең байлыктарыбыз сатылып кетет. Мындан да чоң жерлерибиз кошуна мамлекеттерибизге өтүп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн ойгонолу. Келечек кыргыз элинин колунда, биздин чиновниктердин колунда эмес. Биз эл чечебиз. Кимди бийликке алып келип коебуз, кимди иштетебиз. Ошон үчүн келечекте парламентте шайлоо боло турганда тазаларды шайлайлы. 30 жылдан бери өзүн көргөзгөндөрдү, мындайча айтканда, четке тургуза туралчы бул 5 жылдыкта. Эгер бул 5 жылдыкта тазалар келип, мамлекетибизге жылыш алып келбесе, анда биз унчукпайбыз. 5 жыл ушул мурда бийликте жок, эл үчүн, жер үчүн иштейм дегендерге бир кыргыз эли мүмкүнчүлүк береличи. Баягыларды эле мактап жактап шайлай бербей. Ойгонгула кыргыз элим, ойгончу маал келди.